саламатсыздарбы? Эмесе Ошондо программасы. 29 апрелде болуп өткөн бир күндүк согушка элдик коомчулук өтө деле көңүл бурган жок жана ага кыргыз-тажик чегарасына дээрлик жыл сайын болуп жаткан кезектеги кагылышуу катары мамиле кылууда. Франция 24 телеканалынын обосунда кечээ күнү элдик жаңылыктардын баш редактору Роб Парсонс минтип билдирди. Эң биринчи айта турган нерсе бул биринчи чегара кагылышуусу эмес. Бул жолу кыргыздар Кыргызстандын ичинде жашаган тажиктер менен кагылышты. Мындай окуялар акыркы 15 жыл бою болуп келет. Бирок бул бир топ масштабтуу. Кыргыз тараптан 31ден кем эмес адам курман болгону айтылууда. Тажик тараптан канча адам өлгөнү так белгисиз. Бирок ошончо эле деп божомолдосо болот. It's by far and away the worst clash that has happened, with, as you saying, at least 31 people dead. We don't really have the figures from the Tajik side, but it's suspected that they're pretty much the Аль Жазира телеканалынын кабарчысы өзү Баткенге келип кетти. Ал жергиликтүү бийликтен дагы маалымат чогултуп, Бишкек жарыялап жаткандан айырмаланган сандарды обого чыгарды. Чарльз Стрэдфорддун айтымында эң көп адам чыгашасы суу бөлүштүрүүчү станция куралдуу күчтөр жасаган чабуулдан болгон. Ошондо да кабарчы бул атаканы аскерий агрессия деп атоодон карманат. Кыргыз ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда, Головной деген жерде 25 адам денеси табылган. Алар тажик аскерлеринин 29 апрелдеги чабуулунан курман болгон. 78 үй, 2 мектеп, 3 чегара түйүнү, 10 АЗС өрттөлгөн. 58 000 адам көчүрүлгөн. Алардын 52 000 аялдар менен балдар. 58,000 people were evacuated from the area, 52,000 of whom they're reporting as being women and children. Тажик маалымат каражаттары дагы окуяны иликтегенге көпчүлүк кызыккан жок. Алар ар башка тажик айылдарында өрттөнгөн же бузулган үйлөрдү көрсөтүп, барымтага эч ким алынган эмес деген кабарларды таратууда. Тажик ички иштер министрлигинин өзгөчө бөлүктөр башкармалыгынын жетекчиси генерал Хуршид Мухаммадзода болсо, биз коргонууга аргасыз болдук жана ошондуктан бизден чыгаша аз болду дейт. Европа менен Америкада окуган кыргыз студенттери менен башка мигранттар ар башка шаарларда пикет митинг уюштуруу менен элдик коомчулуктун көңүлүн бурууга аракеттенип, алардан чара көрүүнү талап кылууда. Пикеттер негизинен тажик элчиликтеринин алдында уюштурулган, мисалга Берлин шаарында. Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар уюмунун имаратынын алдында дагы митинг болуп өттү. Нью-Йорк Таймс гезити бул чегара кагылышуусу президент Джо Байдендин Ооганстандагы бардык америкалык аскерлерди сентябрга чейин чыгарып кетүү чечимине туш келип жатат деп жазып чыкты. Аскерлер же Пакистан же Борбор Азиялык Жумурияттар аркылуу чыгарылышы мүмкүн. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун-басары Аскар Бейшимов дагы ушул фактка токтолот. Сиз дагы бир нерсени айтпай калдыңыз. АКШнын мамлекеттик катчылыгы Ооганстандагы аскерлеринин Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу чыгарып кетерин жарыялады. Ошондуктан азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар кантип чыгарылат? Канча аскерий техника калтырылат деген сыяктуу. Бул жагынан алганда Бишкекке караганда Орусия дүйшөмбүгө артыкчылык берүүдө. Для России. Для России? Да. Бишимовдагы элдик коомчулук бул окуяга жетиштүү көңүл бурбай жатканын белгилейт. Бул агрессия катардагы чегара кагылышуусу катары баалангандыктан эки тараптын күнөөлүү болуп чыгууда. Бирок бул чабуулдарга куралданган аскерий күчтөр, минометтор менен аскерий тигүчмалар пайдаланылган. Аскерлер кеткенден кийин болсо, алдын ала атайылап казылган окоптор менен көз катарлар жата турган атайын жайлар табылган. У всех создалось впечатление. Баары эле бул жыл сайын болуп жаткан чегара кагылышуулардын бири дегенде мамиле кылууда. Таш ыргытып, анан чегарачылар бири-бирине ок атты. Бул жолу мурдагыдан көбүрөөк болду. Минометтор колдонулду дегендей. Ошондуктан эки тарап тең күнөөлүү деген жыйынтык чыгарылат. Бирок чегараны бузуп, Кыргызстандын аймагына Тажикстандын аскери кирип, карапайым адамдарга каршы курал колдонду. Биз болсо Тажик аймагына бир да метрге кирген жокпуз. Бирок Кыргызстандын талаптарын элдик сахнада эч ким азырынча укпай жатат. Ошондо саламатта калыңыздар.